Тарыхый эстеликтер дүйнө жүзү боюнча миңдеген туристтерди кызыктырууда. Буларга петроглифтер, башкача айтканда ташка чегилген сүрөттөр да кирет. Бул экспонаттар жер жүзүндөгү эң байыркы маданият чыгармаларынын бири болуп эсептелинет. Алар Кыргызстандын бардык аймактарында кездешет. Эң ири петроглифтер музейи Чолпон Атада жайгашкан. Узун туурасы дейт, петроглифтин узун туурасы 1 метрден жогору петроглифтер Орто Азияда өтө аз кездешет да. Ошон үчүн эле келсе болот могу. Мына могу барс, могу именно лучник, а могу карабайсыңар могу күчүк катары колдонгондо байланып турат да булчу. Чолпон Ата музейиндеги бул таштар кандайдыр бир деңгээлде корголсо, өлкөнүн башка аймактарындагы петроглифтер жок болуу коркунучунда турат. Байыркы канча кылым, канча миң жылдагы сүрөттүн үстүнө өздөрүнүн аттарын жазгандар мына пайда болуп калыптыр да, таш менен чийип. Эми булар эмнеден? Булар эми тарбия жоктон. Буларды эч ким окуткан эмес. Петроглиф деген эмне экенин айтып берген эмес. Мурас деген эмне экенин айткан эмес. Ошон үчүн бу жерде сөзсүз түрдө окумуштуулар каттап туруп, беден мүмкүн бир келаткан адамдарга үйрөтүп, айтып, тарбиялашыбыз керек. Сакташ керек бул мурас. Бул Чычкан Капчык айында чанда кездешүү вандализмдин көрүнүшү. Бирок Кыргызстандын башка аймактарында курулуш техникалары колдонулуп, петроглифтердин массалык түрдө жок кылынган учурлар бар. Төртөө эле салып туруп эле аны караганда эмес, эч ким жөн эле эсептеге далган жок. Мына тетигин жайнайт бул жерде, эми санын билбейбиз. Мен ошон үчүн жана 5000 өзүм көргөнүмдү айтып атам. Может быть 10 тысяч. 10 000 болушу мүмкүн бул жерде сүрөттөр. Мына көрүп атасыздар өзүңүздөр. Мына түтүлгөн отвал топурак мына бияктан. 90 жылдардын аягында Өрнөктөн Алматыга карай жолду курууда петроглифтер бульдозерлер менен жылдырылып талкаланган. Жыйынтыгында жол пайдаланууга берилген жок, эстеликтерди калыбына келтирүүгө мүмкүн эмес. Ысык Көл областынын аймагында тарыхый эстеликтерди советтик окумуштуулар да изилдеген. 1975 жылы чыккан Бишкекте Кыргызстандын окумуштуулары, археологдору чыгарган археологический памятки Присикуле деген китепте мына өрнөк көрүстөнү, өрнөк петроглифтери жөнүндө маалымат берип атат. Мына ошол жердин ичинен эң эле көп көрүстөндөрдүн бири катары өрнөк деп жазылып турат. Ал мына ушул жер. Анан могул жерден 2019 жылы келдим, могул үйлөр уже түшүп калган экен. Мен бирөккөнөн сурап кандай десем, сурадым даже. Канчалык мыйзамдуу. Так бөтүңөр барсам, эми булар местный, билгенин кыл, ар жакка бар деп коюшкан. Петроглифтердин ордунда турак жай имараттары кантип пайда болуп калган деген суроонун кабыргасынан койдук. 2009 жылы Кыргызстанда айыл чарба жерлерин трансформациялоого мораторий кабыл алынып, ал 21 жылдын жайына чейин күчүндө болгон эле. Google Earth карталарына көз чаптырсак, 2010 жылы жол боюндагы жер өздөштүрүлө элек болчу. 2020 жылга чейин бир нече тилкелер жарым-жартылай курулган. Демек тартип боюнча Чоң Сара-Ой айыл өкмөтүндө жерлерди трансформациялоо актылары болушу керек. Трансформация предоставленных земельных участков под расширение населенных пунктов. Можете трансформировать 165 гектар, из них орошаемые 29, многолетний 18, пастбища 118. А именно ошол жерде эметилгени? Ошол боюнча бул экспликациясы. Бул уже утверждение токтом. О трансформация, да? 2000 канчанчы жыл? 2003 жыл. 2003 жыл, Келечек өнүктүрүүнүн планын карасак, Өрнөк айылына жакын жердеги жол боюндагы турак жайларга 90дон ашык жер тилкеси бөлүнгөн. Дарекежи сайтында бул участоктардын көбү жеке колго өтүп, кадастрдык номерлери бар экенине ынанса болот. Демек алар Ысык Көл мамлекеттик реестрине катталган. Тандалган эки участок боюнча сурамжылоонун натыйжасында аларга менчик укугу 2009 жана 10 жылдары берилгени анык болду. Чоң Сара-Ой айыл өкмөтүнө берилген документтердин ксера көчүрмөлөрүндө токтомдордун даталарын жана номерлерин көрүү кыйын. Бирок алардын электрондук түп нускасын Юстиция министрлигинин сайтында тапса болот. Жерди трансформациялоо боюнча өкмөттүн токтомдору 2002 жана 2003 жылдары чыккан. Эгер бул трансформация мурда эле жактырылган болсо, эмне үчүн айыл өкмөт башчысы бул жерлерди 2005 жылы кайра трансформациялоону суранып жатат? Трансформировать 165 гектар, из них орошаемые 29, многолетний 18, пастбища 118. Чоң Сара-Ой айыл өкмөтүнүн 2005 жылдагы токтомунда жана 2002-2003 жылдардагы өкмөттүн токтомдорунда трансформацияга берилүүчү жер тилкелеринин аянттары да, категориялары да дал келбегендигин көрсө болот.
Ошондуктан төмөнгүдөй суроо туулат. Булар ошол эле жер тилкелериби? Жер каттоо картасында Өрнөк айылындагы жол боюндагы 94 жер тилкеси номер 2501 контурунда жайгашкан. Журналистикиликте көрсөткөндө 2501 контурдун 19,3 гектары жайыт жери бар. Эң башкы суроо 2501 контуру трансформация болгонбу жана ал өкмөттүн кайсы токтому менен бекитилген? Биз бул суроо менен Айыл чарба министрлигине караштуу Гипроземге кайрылып элек, алар бизди башка архитектурага жөнөтүштү. Ал эми бул уюм бизди кайрадан эле Гипроземге жөнөтүп жатат. Ал эми Скул областына караштуу кадастр жана архитектура бөлүмдөрү мыйзам чегинде каралган убакытта дагы деле бизге жообун бере элек. Биз ал окуялардын түздөн-түз катышуучусун таба алдык. Анын фамилиясы өкмөттүн 2003-жылдагы жерлерди трансформациялоо жөнүндөгү токтомунун тиркемесинде бар. Мына экинчи документ 2005-жылы чыккан экен, Чаң Сарай айыл өкмөтү тарабынан. Булар болсо ушул өкмөттүн токтомуна биз таянып, анан чечим чыгардык деп атат да. Бул таптакыр туура эмес, себеби дегенде бул жерде цифрлар дал келбейт экен. Ошондуктан мен ачык эле айтам, бул таянып аткандары таптакыр туура эмес. Өкүнүчтүү жери 90-жылдары жол курулуп жатканда номер 2501 контур маданий мурастардын тизмесине кирбей калган. Суроо туулат. Ушул тарыхый маданий эстеликтер мурас дегиле тарых, руханий маданиятты өнүктүр керекпи? Мен мына керек ушул. Анда ачык бир саясатты жүргүзөлү да керек. Байыркы кереги жок болсо айтыш керек, бизде сенин байыркы улуу дөөлөттөрүңдүн жана башканын кереги жок. Биз азыр жаңы самандын эмеси менен жашайлы, шарты менен деп. Дүйнөдө мындай кылбайт. Жер казынасы жөнүндө мыйзамынын 47-беренесинде коруктардын, заказниктердин, жаратылыштын же маданияттын эстеликтеринин сакталышын бузган бардык иштерге тыюу салынат деп жазылган. Ошол эле учурда иштерди жүргүзүү, тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан макулдук алынганга чейин токтолуп турат. Бул берененин мазмуну 95-жылы жарыялангандан бери өзгөргөн эмес. Тарыхый жерлерибиз айыл жергесинде, шаар жергесинде, район жергесинде жайгашкандыктан жергиликтүү бийлик аны сактоого өз милдетин алган. Сактап бериш керек да. Бирок көптөгөн мисалы айыл өкмөттөрү, район башчылары ал жерде тарыхый жер бар экенин билгиси келбейт же болбосо билбейт да. Анан жерлерди ушундай маданият министрлигинин каршы чыкканына карабай берип салган учурлар абдан көп. Өрнөктөн башка жерде да окшош окуялар кездешет. 2020-жылы Алай районунда жолду курууда жүздөгөн уникалдуу петроглифтер жок кылынган. Могул петроглифтер 1000 жылдан бери сакталып келген болчу, бирок көмүрдү казган компаниялардын, ишканалардын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында алар бузулуп баштаган биз даана көрүп жатабыз. Бул аймакта Бийик тоолу Калдырама, Бозбей, Акбай жайлоолорунда таштан жасалган уникалдуу сүрөттөр көп. Алар көптөн бери дүйнөнүн бардык бурчунан келген туристтерди өзүнө тартып келет. Бирок кээ бир мекендештерибиздин жапайы мамиленин натыйжасында бул тарыхый эстелик дээрлик талкаланган. Материалдардын баардыгын топтоп биз Ички иштер министрлигине кайрылганбыз. Бул жерде иш козгоо боюнча. Алар иш козгошкон, анан кийин биз жумуштан кеттик. Анан менин азыркы учурда маалыматыма караганда ошол иш козголуп, бирок жабылып калган. Эмне себептен жабылып калганы дагы белгисиз. Азыр мына маданият министрлиги прокуратурага кайрылыптыр. Эми прокуратура териштириш керек да, эмне үчүн жабылгандыгы жөнүндө. Ошол жерде ким лицензия берген? Эмне үчүн маданият министрлигинин уруксаты жок берилгендиги. Биздин өлкөдө эстеликтерди коргоо боюнча мыйзамдар иштебегендиктен тарыхый экспонаттардын саны жылдан жылга азайып баратканы анык болду. Экологияны келтирсе болот. Экономиканы келтирсе болот. Жакшы иштеп аракет кылсак. Бул тарыхый эстеликти, маданий мурасты жоготсок келбейт, бүттү, унутулду. Кимди даярдайбыз? Эгерде боболар жөнүндө балдарыбыз билбесе, тарыхыбызды билбесе, маданиятыбызды билбесе, бул маңкуртизмге алып барат.